Авраамикалык динди туткандарда өлтүрбө, уурдаба деген катуу осуяттар бар. Бул осуяттар жүздөгөн жылдар бою адамдарга дин ааламында алардын эркиндиктерине жана укуктарына коргоо табууга жардам берип келди. Бирок Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин адам укугунун жалпы конвенциясы иштетилип чыгылды жана кабыл алынды. Ошентип, дин туткандарга адам укугунун кереги барбы? Алар Кыргыз Республикасындагы дин туткандарга эмне үчүн керек? Бул эл аралык конвенция болсо, бул албетте баш керек деп ойлойм. Биздин динибизге каршы келбесе, анда баш керек. Эгерде каршы келсе, анда каршы болуш керек деп ойлойм. Анткени биздин деле өз укугубуз бар да. То есть орусча айтканда, они не имеют права навязывать дегендейчи. Анткени биздин өзүбүздүн оюбуз бар, биздин өзүнчө менталитетибиз бар, биздин өзгөчө элбиз да. Алар деле өзгөчө эл, биз деле өзгөчөбүз эл. Ушундай деп ойлойм мен. Чоң рахмат. Абдан жакшы суроо экен. Албетте мен ойлойм, дүйнөдө бир гана мусулмандар болбогондуктан, ар кандай улуттун, ар кандай диндин өкүлдөрү болгондуктан бул конвенция, укук боюнча конвенциясы керек албетте. Анткени дүйнөдө деген баягындай мусулмандар дагы светтик коомчулуктун өкүлдөрү дагы мындай биргеликте гармонияда жашаш үчүн бул укук боюнча конвенциясы керек деп ойлойм. Ар бир адамдын өзүнүн укугу болуш керек. Ошондой эле мусулманбы, башка динден ээсиби, өзүнүн эмесин коргоп, өзүнүн дининчи ошондой болуш керек деп ойлойм. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өтө мээримдүү, чексиз ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Көптөгөн карапайым адамдар, канчалаган катардагы жарандар адам укугу деген маселеге анчейин деле көңүл бурбай, көп деле маани бербей келишет. Адам укугу деген нерсенин зарылчылыгы жоктой көрүшөт. Чын-чынына келгенде, адам баласы алмустактан бери эле эркиндик менен азаттыкка зор маани берип, бардык адамдар бирдей укуктарга ээ болсо экен деп күрөшүп келишкен. Ошондуктан адам укугу жарандардын узакка созулган күрөшүнүн негизинде калыптанган десек жаңылышпайбыз. Мына ошол себептен биздин бүгүнкү сабагыбыз адам укугу деген эмне, анын маанилүүлүгү жана адам укугунун негизги принциптери тууралуу болмокчу. Ошону менен бирге адам укугунун өзүбүздүн жашообузда, турмушубузда кандай ашырыла тургандыгы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Андай болсо сабагыбызга баштайлы. Адам укугу деген бул адамдардын улутуна, жашаган жерине, этникалык таандуулугуна, терисинин түсүнө, дилине, динине, карманган динине, сүйлөгөн тилине карабастан ар бир адамдын ажыратылгыс укугу болуп саналат. Адам укугу, укук, эркиндик деген сөздөр бул бири-бири менен өтө тыгыз байланышта. Эми ушул адам укугу деген мамлекеттин же болбосо бийликтин өзүнүн аймагында жашаган индивидтерге же адамдарга карата мүнөздүү милдеттеринин жыйындысы болуп саналат. Бул укуктар адам баласына төрөлгөндөн баштап эле берилет. Башкача айтканда, адам укугуна ээ болуунун бир гана шарты бул адам болуп төрөлүү. Кененирээк кылып айта турган болсок, бул дүйнөгө ыңаалап келген наристе төрөлгөн күнүнөн тартып, ичер суусу көрөр күнү бүтүп, көз жумуп кайтыш болгонго чейин адам укугуна ээ болуп саналат. Адам укугу бул бардык адамдар үчүн бирдей. Адам укугу деген бул вертикалдык түшүнүк болуп саналат. Башкача айтканда, тик мамиледеги түшүнүк. Муну кененирээк түшүндүрүп бере турган болсок, мамлекет өзүнүн жарандарынын укуктарын коргоого, эгер кандайдыр бир учурда укугу бузулган болсо, аны колдоп коргоого милдеттүү болуп саналат. Ал эми адам укугу дегенде бул горизонталдык мамиледе же болбосо мындай түз мамиледе колдонууга болбойт. Мисал катары айта турган болсок, кошуналардын болсун, тууган уруктардын болсун ортосундагы мамилелерде же өнөктөштөрдүн ортосунда адам укугу тууралуу сөз козгоонун өзү туура эмес болот. Адам укугу бул айрым бир адамдар же болбосо адамдардын топтору кайрылган учурда мамлекеттин же болбосо мамлекеттик органдардын
ошону жетекчиликке алышы керек болгон эреже болуп саналат. Кыскасын айтканда, адам укугу бул мамлекет менен адамдардын ортосундагы мамиле, укук, милдет болуп саналат. Адам укуктары деген маселеде чек коюлбаган укуктар деген түшүнүк бар. Кандай гана жагдайлар болбосун, чектелүүгө тийиш болбогон адам укуктары бар. Аларды айта турган болсок, биринчиси кулчулуктан болгон эркиндик. Ар бир адам төрөлгөндөн баштап эле эркин жана өзүнүн укугуна ээ болгон адам катары болуп төрөлөт. Экинчи укугу кыйноолорго алынбоо укугу. Мындайча айтканда, зордук, зомбулукка кабылбоого, кадыр баркына шек келтирбөөгө укуктуу. Эгерде кимдир бирөө тарабынан кайсыл бир адам өзүнүн абийириме сөз тийгизди, кадыр баркыма доо кетирди дей турган болсо, аны өзүнүн укугун талап кылууга укугу бар. Ошондой эле чек коюлбаган укуктардын бирөөсү бул жашоо укугу болуп саналат. Ар бир адам төрөлгөн күндөн баштап жашоого толук укуктуу болуп эсептелет. Кийинки чек коюлбаган укуктардын бирөөсү бул ой жүгүртүүлөрдүн жана ишенимдердин эркиндиги. Мына ошол себептен адамдар, ар бир адам өзү каалаган динди карманганга, өзү тандаган ишенимди карманганга толук укуктуу болуп саналат. Эч ким анын андай тандоосуна кийлигише албайт жана сын тага албайт. Адам укуктарында чек коюлбаган укуктардын дагы бирөөсү бул коргоого жана адилеттүү сот укугуна ээ болуу. Кайсыл бир адам, жана дагы баса белгилеп айтып кеткендей, өзүнүн укугу бузулган учурда, басмырланган кезде, кандайдыр бир зордук, зомбулукка кабылган учурда сот органдарына кайрылып, өзүнүн укугун талап кылганга акылуу. Бул анын төрөлгөндөн баштап эле ээ болгон адам укуктарынын катарына кирет. Андан кийинки чек коюлбаган укуктардын бирөөсү бул кол тийбестик укугу. Чек коюлбаган укуктардын дагы бирөөсү коргоо жана адилеттүү сот укугу. Түшүндүрүп бере турган болсок, кайсыл бир адам өзүнүн укугу басмырланган учурда, же болбосо зулумдукка, зордук, зомбулукка, адилетсиздикке кабылган учурда өзүнүн укугун таламын талашууга, өзүнүн укугун коргоого жана таламын талашууга укуктуу болуп саналат. Андан кийин чек коюлбаган укуктардын дагы бирөөсү бул жеке жашоосунун кол тийбестик укугу. Ошондуктан эч бир адам кайсыл бир адамдын жеке жашоосуна кийлигишкенге укугу жок болуп саналат. Ислам дининдеги дарураты хамса деген түшүнүккө бир аз токтоло кетели. Ислам алымдарынын көпчүлүгү диндеги кандай гана өкүмдөр болбосун, диний өкүмдөр, ошолордун баары түпкү негизинде келип белгилүү бир максатты көздөйт дейт. Ошол максаттар коомчулуктагы бейпилдикти камсыздап, туруктуулукту камсыздап, керек болсо жеке адамдардын жашоосуна дагы пайдалуу болуп эсептелет дейт. Мына ошол максаттардын баардыгы биригип келип туруп 5 гана негизге топтолот. Муну айрыкча ушул усул фих илиминде дарураты хамса деп аталат. Алар кайсылар? Алар динди коруу, жанды коруу, акылды коруу, насилди коруу жана мал мүлктү коруу болуп саналат. Эми ушулар тууралуу кененирээк түшүндүрмө берип кете турган болсок, ислам дининдеги ушул фарз, важип болсун, арам адал болсун, арам макрө болсун, ушул өкүмдөрдүн баардыгы түпкү негизинде келип туруп, ушул 5 нерсени корууга гана негизделет. Мисалы, биринчиси динди коруу, хифзуддин деп аталат, динди коруу. Эч бир адам кандайдыр бир ишенимди карманууга же кайсыл бир динди тутунууга мажбурланбайт. Жана башка бирөөдү мажбурлоого укугу дагы жок. Ар бир адам өзү каалаган динди карманып, өзү тандаган ишенимди тутунат. Экинчиси бул жанды коруу. Жан жана дагы айтып кеткендей, жашоого укуктуу дегендей эле жанды коруу. Ошол себептен ушул адам баласынын жанын сактап калууга тиешелүү бардык нерселер фарз, важип, жок эле дегенде мандуп болуп саналат дагы. Ал эми жанга зыян бере тургандардын бардыгы макрө, арам, ыплас болуп саналат. Мисалы, буларга мисал катары келтире турган болсок, ушул
башка бирөөнүн жанын эмес, керек болсо өзүнүн жанын кыюуга дагы ислам дининде катуу тыюу салынат. Андан кийинки маселе акылды коруу. Адам баласын жан жаныбарлардан айырмалантып турган эң чоң касиет бул акыл болуп саналат. Анткени акыл Алла Таала тарабынан адамзатка берилген эң чоң нематтын экендиги талашсыз. Ошондуктан акылды коргой турган нерселердин бардыгы, акылды курчута турган нерселердин амалдардын бардыгы жакшы, ошого үгүттөлөт дагы, акылга зыян бере турган нерселерге тыюу салынат. Мисалы, акылга эмне зыян берет? Ошол ичимдик болсун, баңгилик болсун, азыркы учурда игромания деп коебуз. Жаш балдар көбүнчө ушул оюнга берилип, акылы, эси дарды баары оюнга берилип кетет. Бул дагы акылга зыян бергендиги үчүн шариятта буга тыюу салынат. Андан кийинки төртүнчү нерсе бул хифзун насл, же башкача айтканда хифзул ирд деп таанатылат. Абир же болсо наслди коруу принциби. Наслди урпактарды коруу. Ошондой эле ар бир адам өзүнүн абирин коруусу керек. Ошондуктан башка бир адамдын абирине тил тийгизгенге, кадыр баркына доо кетиргенге эч кимдин акысы жок. Бул принциптердин акыркысы мал мүлктү коруу же хифзул мал деп аталат. Бул жерде шариатта ар бир адам өзү мээнет кылып, эмгек кылып, соода сатык кылсын, ижарага берсин, ошентип мээнет кылып акча тапканга, байыганга шариат уруксат берет. Бир гана нерсе, ошондой башка бирөөлөрдүн малына, мисалы рейдерлик дейлик, мародёрлук дейлик, талаптаноочулук дейлик, тартып алуучулук дейлик, мындай нерселерге шариатта тыюу салынат. Адам укугунун 3 негизги принциби бар. Алар биринчиси универсалдуулук. Универсалдуулук дегени бул кандай гана кырдаал болбосун, адам укугу ар бир адамга таандык дегенди билдирет. Универсалдуулук дегени кыскача айта турган болсок, бул убакыт же аймак менен чектелбестен бүтүндөй баарына таандык укук деген маанини түшүндүрөт. Адам укуктарынын негизги принциптеринин экинчиси бул табигыйлык. Башкача айтканда, ар бир адам төрөлгөн күнүнөн тартып эле, төрөлгөндөн тартып эле адам укугуна ээ болот дегенди билдирет. Үчүнчүсү бул ажырагыстык. Адам укугун кайсыл бир адамдан ажыратып болбойт. Мындайча айтканда, ар бир адам укугуна ээ, жана аны эч ким ажырата албайт. Албетте адам укуктары укуктук негиздер менен бекемделген. Биз өзүбүздүн өлкөбүздүн мисалында айта турган болсок, адам укуктары төмөнкүлөр менен бекемделген. Биринчиси, Кыргыз Республикасынын конституциясы же болсо баш мыйзамы. Экинчиси, эл аралык укуктук пакттарда жана келишимдер. Үчүнчүсү, Кыргыз Республикасынын улуттук же болбосо мамлекеттик мыйзамдары. Эми сабагыбыздын аяк ченинде ушул сабагыбызга тиешелүү бир аятты маанисин айтуу менен бүтүрө кетсек, Аллах Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Каримде Худжрат сүрөсүндө мынтип айткан: Estağzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühen nasu. O insanlar, degele o adamlar, bardык адамзатка кайрылып атат. Inna khalaqnakum min zekari ve untha. Biz силерди бир эркек жана бир аялдан жараттык. Мындайча айтканда, баарыңар адам ата менен обой эненин урпагы болуп саналасыңар. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. Жана силерди улуттарга, урууларга бөлүп койдук, бири-бириңер менен таанышып билишиңер үчүн. Inna akramakum indallahi atqakum. Albatta Alloh taolaning алдында эң кадыр баркы жогоруңар, эң улууңар бул таква болгонуңар. Innalloha alimun khabir. Albatta Alloh taala силердин эмне кылган болсо ошонун баарын билип туруучу жана кабардар болуп туруучу зат. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Төмөндө силерге заманбап лонгрид форматындагы материалдар тартууланып жатат. Лонгридти баштан аяк окугула, андан кийин видео жана фото материалдарды көргүлө, акыр аягында төмөндөгү суроолорго
жооп бергиле. Келечекти аныктоо Лонгреди. Адам укугунун жана исламдын тарыхынын картасы. Бул документте силерде адамзат тарыхынын бүткүн аралыгында адам укугунун жеңил алууларынын башка окуяларына көз салып өтүү мүмкүнчүлүгү болот. Силер конкреттүү негизги окуяларга жана реалдуу адамдардын тагдырларына байкоо жасай аласыңар жана адам укугунун анын ичинде исламдагы мүмкүн болуучу тарыхый өнүгүүсүнүн аныктоо менен бул адамдар үчүн тандоо жасоого аракет кылып көрө аласыңар. Ар түрдүү тарыхый доорлордо, ар түрдүү өлкөлөрдө жана маданияттарда адам укугунун концепциясынын негизин түзгөн негизги принциптер жана баалуулуктар калыптанган. Биздин заманга чейинки 24-кылымда Уруним Гена падышасынын байыркы шумердик мыйзамдарынан тартып, биздин заманга чейинки 1750-жылдарда басылган Хаммураби падышанын мыйзамдарына чейин байыркы вавилондук коомдо адам укугунун негизги принциптери өзүнүн жашаган иштери үчүн бардык адамдардын жоопкерчилигинин теңдиги, жасаган иш үчүн атүгүл эң бир катаал, бирок бийликтин зордук зомбулугунун чектеген жазалоону так белгилөө калыптанган. Тактап айтканда, уруксаат берилгендин жана аларды бузуунун жаны колдонуунун натыйжаларынын чектерин аныктоонун өзү тандоо эркиндигин көрсөткөн адам эркиндигинин баштапкы негизи болуп саналат. Атүгүл орто кылымдагы феодалдык Европада сословиелик өкүлчүлүктүү мамлекеттик бийликти куруунун, монархтык укугун чектөөнүн, ал аткарууга милдеттүү болгон ал үчүн эрежелерди киргизүүнүн биринчи аракеттери жасалган. Мына ушундай аракеттердин ичинен эң бир ийгиликтүүсү болуп 1215-жылдагы эриктүүлүктүн улуу хартиясы, а кийинчерээк экинчи улуу хартия же 1628-жылы Англияда кабыл алынган укук жөнүндөгү петиция саналат. Европалык тарыхта француздук революциялардын абсолютизмди жойгон жана республиканы орноткон 1789-1799 жылдардагы улуу француз революциясы король Луи Филиппти кулатууга жана экинчи республиканы орнотууга алып келген 1848-жылдагы француз революциясы үчүнчү республиканы түзүүгө алып келген 1870-жылдагы сентябрь революциясы адам укугунун концепциясын өнүктүрүүдөгү салымы абдан баа жеткис. Ошондой эле адам укугу системасынын калыптануусуна АКШнын ар түрдүү штаттарында жеңил алынган жарандык эркиндиктердин көп сандаган хартиялары, ошондой эле 1791-жылы кабыл алынган атактуу укуктар жөнүндөгү бил бир топ таасирин тийгизген. Бул жеңиштердин бардыгы адам укугу системасынын өзүктүү талашсыз жоболорун калыптандырууга көмөк көрсөткөн. Кылмыш үчүн бирдей жоопкерчилик принциби, Кудай алдындагы теңчилик идеясы, нормаларды жана жазаларды жазуу түрүндө белгилөө, бөлөктөрдүн укуктарын мыйзам менен коргоо, табигый укуктар идеясын калыптандыруу, бийликтин зордук зомбулуктарын мыйзам менен чектөө, адамдын укуктарын жана эркиндиктерин конституцияларда бекемдөө, эл аларык укуктун бирдиктүү стандарттарын пайда болушу. 1948-жыл Адам укугунун жалпы декларациясы АУЖД буунун башкы сессиясында ар бир адам жана коомдун ар бир органы ушул декларацияны туруктуу эске алуу менен агартуу жана билим берүү жолу аркылуу укуктарды жана эркиндиктерди урматтоого көмөк көрсөтүүгө умтулаарынын милдеттери катарына кабыл алынган. Биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштардын окуялары жана натыйжалары адам укугунун жалпы декларациясын иштеп чыгууга жана кабыл алууга өбөлгө болгон. Мурун болуп көрбөгөндөй адам өлүмдөрү, адамзатка каршы жасалган кылмыш, гуманитардык кризис, өздөрүн бир кыйла билимдүү жана өнүккөн деп аныкташкан коомдордун адеп ахлактык жактан бузулуусу адамзатты 66 өлкө, дүйнө калканын 80% катышкан экинчи дүйнөлүк согуштан кийин биригүүгө аргасыз кылган. Келечекте мындай катастрофага кантип жол бербөөнү ойлонуштуруу үчүн биригүүгө түрткөн. 1945-жылдын июнунда Сан-Францискодо
Birikкен Улуттар Уюмунун уставы бекитилген. Ал документте адам укугу термини 7 жолу айтылып өткөн. Андан бир аз кийинчерээк 1946 жылдын февралында буунун экономикалык жана социалдык кеңеши адам укугу боюнча комиссияны түзгөн. Ошону менен согуштан кийинки дүйнөдө жекече укуктарды жана эркиндиктерди коргоо эң маанилүү милдеттерин биринен болуп кала тургандыгын кепилдеген маанилүү кадам жасалды. Комиссиянын курамына дүйнө жүзүнүн 16 өлкөсүнүн өкүлдөрү кирген. Адам укугун жалпы декларациясын түзүүдө баа жеткис эмгек дал ошолорго таандык болуп саналат. Документтин үстүндө иштөө көп этаптуу жана абдан татаал болду. Анткени ар түрдүү мамлекеттердин өкүлдөрү ар түрдүү саясий жана идеологиялык позицияларды ээлешти. Комиссиянын мүчөлөрүнүн курамынан деле батыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрүнүн үстөмдүк кылаары, ислам сыяктуу конфессиялардын өкүлдөрүнүн жоктугу, ошондой эле капиталисттик жана социалисттик блоктун өлкөлөрүнүн пропорционалдуу эмес көрсөтүлгөндүктөрү тууралуу ачык эле айтууга болот. Ошентсе да декларацияны иштеп чыгууда жана илгерилетүүдө буу тарабынан коюлган максатка адилеттүүлүк, адамдык ар-намысты урматтоо жана жалпы жыргалчылык принциптерине негизделген тынчтыктын жана өнүгүүнүн урматына планетанын бардык элдеринин күч-аракеттерин бириктирүүгө жетишилди. 1948 жылдын 10 декабрында Парижде Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 183 пленардык отурумунда буунун ошол кездеги 58 мүчөсүнүн 48 өлкөсү тарабынан адам укугунун жалпы декларациясы колдоого алынган. Күрөштүн өтө курч мүнөздө болгонун декларациянын долбоорунун тексти боюнча көлөмү жагынан салыштырмалуу анчалык чоң эмес преамбула жана 30 берене добуш берүүчүлөр 1400дөн ашык жолу дээрлик ар бир жобо түшүнүк ойлор түгүл айрым бир сөздөр боюнча жүргүзүлгөндүгүн фактысы да ачык күбөлүп турат. Булар үчүн баарынан мурда объективдүү факторлор ар бир делегациянын артында өздөрүнүн тарыхый, улуттук, идеологиялык, саясий, диний, социалдык, маданий салт-санаалары, концепциялары жана адам укугунун маселелери боюнча практикалары менен алардын мамлекеттери турган. Добуш берүүдө мүчө өлкөлөрүнүн ичинен ЮАР калыс калышкан. Канада жыйынтыктоочу добуш берүүдө гана декларацияны кабыл алууга макул болгон. Бирок бир дагы өлкө катышуучу каршы добуш берген эмес. Силер кандай деп ойлойсуңар? Эмне үчүн 1948 жылы буунун мүчө өлкөлөрүнүн калыс калышкан 8-сүнүн 6-оосу социалисттик өлкөлөр болушкан? Жооп: Советтик делегациянын жетекчиси Вышинский тарабынан расмий түрдө айтылган, мисалы СССРдин декларацияга кошулбагандыгынын себеби төмөндөгүчө болгон. Документ декларативдүү мүнөзгө ээ болгон жана аны жакшыртуу боюнча СССРдин негизги сунуштары көңүлгө алынган жок. Буунун башкы ассамблеясынын отурумунун стенограммасына ылайык СССР фашизмге каршы так даана чараларды киргизүүнү, ошондой эле колониалдык элдердин жана өлкөлөрдүн мамлекеттик суверенитетинин жана тең укуктуулугунун принциптеринин маанилүүлүгүн көрсөтүүнү сунуш кылган. Ошондой эле Югославиянын өкүлү да колониалдык өлкөлөрдө адам укугу үчүн күрөшүү чакырыгы менен чыккан. Элеонор Рузвельт Светтик делегациянын айтканынан кайтпай, көшөргөндүгүн мактап, Советтер Союзунун дипломаттык түрдө каршылык көрсөтүүсү жөнүндө айткан. Биз Кошмо Штаттарда өз ишенимдери үчүн күрөшкөндөргө суктанабыз. Советтик делегация өз ишенимдери үчүн күрөшүштү. Бирок бир кыйла мурдагы демократияларда кечээ көпчүлүгүн эркине башыбызды ийүүгө туура келерине үйрөнгөнбүз. Ошол эле учурда биз өзүбүздүн ишенимдерибизден баш тартпашыбыз керек. Биз өзүбүздүн тууралыгыбызга ынандырууга аракет кылууну уланта беребиз жана түгүл бир катар учурларда бул жагынан чоң ийгиликке жетише албашыбыз мүмкүн. Бирок биз прогресстин урматына биргелешип иштешибиз керектигин да билебиз.
Эгерде сенде суверендүү акыркы Кыргызстандын атынан адам укугунун жалпы декларациясына кол коюу жөнүндөгү чечими кабыл алууну тандоого туура келсе, кандай кылат элең? А. Кол коймокмун. Азыркы күндө буга мүчө өлкөлөр 193кө жетти. Буга мүчө болушу иш жүзүндө өлкөнүн АУЖД сыяктуу эл аралык укуктун негиз болуучу документтеринин стандартынан колдонууга макул экендигин билдирет. Эл аралык укуктун профессору Херст Ханнун белгилегендей, 1993-жылы өткөн буунун адам укугу боюнча бүткүл дүйнөлүк конференциясына катышышкан 100дөн ашык өлкө көп маселелер боюнча карама-каршылыктардын болгондугуна карабастан, Бириккен Улуттар Уюмунун уставына жана адам укугунун жалпы декларациясында баяндалган максаттарга жана принциптерге берилгендиктерин бекемдешти. Жана декларация өзүндө шыктандыруучу идеялардын булагын камтый тургандыгын жана адам укугу жаатындагы орун алган эл аралык документтерде камтылган стандарттарды иштеп чыгууда буунун жетишкендиктеринин негизи болуп калгандыгын баса көрсөтүштү. 1965-жылдын 21-декабрында буунун башкы ассамблеясы тарабынан кабыл алынган жана 1969-жылдын 4-январында күчүнө кирген расалык дискриминациянын бардык формаларын жоюу жөнүндө эл аралык конвенция. 1976-жыл жарандык жана экономикалык укуктар жөнүндөгү эл аралык пакт жана экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакт. 1966-жыл эл аралык укук боюнча булактардын көпчүлүгүндө белгилегендей, АУЖД сунуш берүү статусуна гана ээ. Анда милдеттүү түрдө турмушка ашыруу механизмдери каралган эмес. Бирок АУЖД символикалык деңгээлде гана зор мааниге ээ болгон эмес. Анын негизинде келишимдин катышуучулары үчүн милдеттүү болгон 2 жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакт жана экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакт кабыл алынган. Акыркы документ СССРдин өкүлдөрүнүн лидерлик ролу менен демилгеленген жана иштелип чыгылган. Бул эл аралык документ тегиз түрдө таркатылбай да келет. 2016-жылдын октябрына карата пактта 164 мамлекет, буга мүчө мамлекеттердин 193-үнүн ичинен катышууда. Пакттын катышуучусу болуп саналбаган эң ири мамлекет АКШ. 1977-жылы кол койгон, бирок ратификациялабаган. Бир катар өлкөлөр пактка адатта эмгек укуктарына тийиштүү болгон эскертүүлөр менен кошулушкан. Буунун уставынын преамбуласын АУЖДны экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакттыны кошуп алганда, буунун бардык негизги укуктук документтерине жыныстык белгилери боюнча дискриминацияга тыюу салуу негизделген жана жыныстыктардын теңчилиги илгерилетилген. 1946-жылы буунун адам укугу боюнча комиссиясынын алдындагы түзүм катарында аялдардын абалы боюнча комиссия түзүлөт. 1950-60 жылдардын аралыгында аялдардын абалы боюнча комиссия ар түрдүү чөйрөлөрдөгү аялдардын жана эркектердин теңчилигин бекемдөө үчүн бир нече маанилүү документтерди. 1979-жылы комиссия тарабынан аялдарга карата дискриминациянын бардык формаларын жоюу жөнүндөгү конвенция даярдалган жана буунун башкы ассамблеясында бекитүү үчүн берилген. 1980-жылы Копенгагенде болуп өткөн аялдардын абалы боюнча 2-чи бүткүл дүйнөлүк конференцияда 64 мамлекет конференцияга кол койгон жана 1981-жылдын 3-сентябрында ал күчүнө кирген. Бүгүнкү күндө 193 өлкөнүн 187си бул келишимди ратификациялашты. Суверендүү Кыргызстан конвенцияны 1996-жылы ратификациялады. Бул жерде сүрөттүн астына аялдарга карата дискриминациянын бардык формаларын жоюу жөнүндөгү конвенциянын кабыл алгандыгынын 30 жылдыгынын урматына аялдардын топтору тарабынан түзүлгөн панно дүйнөнүн 6 гана өлкөсү АКШ, Иран, Судан, Сомали, Палау жана Тонга дагы эле ратификациялай элек. Адам укугу конвенциясынын өнүктүрүүнүн батыш тарыхы ушундай болгон. Бирок мусулмандык чыгышта адам укугунун өнүгүү тарыхы бир аз башкача көрүнөт.
Jahiliya arabcha bilbestик же түркөйлүк, бутпарастык доору, ислам дооруна чейинки мезгилдин мусулмандык белгилениши жана Мухаммад пайда болгонго чейинки Аравиянын жашоочуларынын диний абалы. Ал жахилия деп бир кыйла тагыраак айтканда, Иса, Иисус жана Мухаммаддын ортосундагы адамдардын пайгамбарсыз жашаган мезгили түшүнүлөт. Мухаммад пайгамбардын аты жана анын атынан кийинки колдонулуучу мактоо сөзү мээримдүү жана ырайымдуу Алланын ысмы менен. Жахилия мезгилинде Аравия жарым аралында бутпарастык кеңири таралган. Бул жерге Шам өлкөсүнөн жасалма кудайларды биринчи алып келген Амр бин Лухайло Фазай болгон. Алар ал жерде кеңири тараган. Уруулар ич-ара согушуп турушкан, эл кумар оюндарына, вино ичүүгө, сүткордукка берилип кетишкен. Ырайымсыздык, катаалдык жана зордук зомбулук жахилийдин үрп-адаттары исламга чейинки арабтардын жашоо нормасы болгон. Алар жаңы төрөлгөн ымыркай кыздарды тирүүлөй көмүшкөн, айыздары келген кезде аялдарын үйдөн кууп чыгышкан. Өздөрүнүн кудайларынын урматына ар түрдүү майрамдарды жасашкан жана башка аялдар эч кандай укукка ээ болушпаган. Кыз баланын төрөлүшү маскаралык жана оор жүк катары эсептелинген. Мухаммад пайгамбардын учурундагы жашоодо исламдын таралуусунун биринчи эле күндөрүндө фикх, арабчадан которгондо билим, түшүнүү дегенди билдирет деп аталган исламдык укуктук доктрина түзүлө баштаган. Куран адамдардын жашоо шарттарын реформалоонун каражаты катары болгон. Исламдык укук инсандын укуктарын жана эркиндиктерин коргоого багытталган эрежелердин базалык топтомун камтыйт. Бирок бул жерде жекече укуктар жамааттын укугунан жогору коюлбайт. Ислам урматтоого, чыдамдуулукка, адилеттүүлүккө, теңчиликке жана бирдиктүү Кудайга болгон ишенимге сугарылган адам укугунун жана эркиндигинин исламдык концепциясына негизделген окуу болуп саналат. Мусулмандык умманын өсүшү жана өнүгүшү эки фундаменталдуу этап менен аныкталган. Меккан мезгили ачылыштын жиберилген учурдан тартып, биздин замандагы 622 Хижрига чейин жана Мадина мезгили 622 жылдан тартып пайгамбардын өлгөн учуруна чейин. Меккан мезгили 13 жылга жакын. Ачылыштын пайгамбарга түшүрүлгөндөрдөн баштап Хижрига чейин созулган. Бул мезгилде исламдын иш жүзүндө жабалуу убактысына Мухаммадка көрүнгөн элес көрүнүштөр жөнүндөгү маалыматтар 3 жыл бою тар үй бүлөлүк чөйрөдө сакталган. Пайгамбар өзүнүн аялы Хадижа жана мусулман болбосо да өз жээнин жанындай жакшы көргөн жана ар дайым жардам берип турган Меккедеги таасирдүү өзүнүн тайкеси Абу Талиб тарабынан чоң колдоо жана калкалоо алган. 613-жылы эле Мухаммад элге чыгып үгүттөөнү чечет жана ал Меккенин жашоочуларына жаңы дин жөнүндө салтанат менен жарыялай баштайт. 619-жылы Мухаммаддын аялы Хадижа каза болот. Анын артынан тайкеси Абу Талиб да жарык дүйнө менен кош айтышат. Анын эң бир таасирдүү колдоочуларынын өлүмүнүн натыйжасы көпкө күттүрбөдү. Мухаммаддын жана бардык мусулмандардын каардуу душманы Абу Лахаб тайкеси Хашимдер уруусунун башчысы болуп калат. Куугунтук калктын эң эле укуксуз бөлүгү катары кулдардан башталат. Мусулманчылыкка өтүшкөн кулдар өз кожоюндары тарабынан куугунтукталышкан жана кемсинтилишкен. Бул жерде кул ээлөөчүлүк коомду пайгамбар кулдарды эркин жарандарга тең деп эсептегендиги, алардын жашоосу баалуу деп таанылгандыгын жана жашоо укугу белгиленгендигин белгилей кетүү маанилүү. Жаңы динге ишенгендердин жана күчтүү колдоочулары болбогондордун көпчүлүгү Аббасинияга, Эфиопияга качуу аргасыз болушкан. Бул жаңы диндин негиздердин бекемдөө мезгили болгон жана Мухаммад монотеизмди туткандардын кимисинин болбосун колдоосуна катуу муктаж болгон. Дал ушул мезгил анын иудейлерге жана христиандарга карата урматтоо менен мамиле жасоосу, алардан өзүнүн тарапкерлерин көрүүгө умтулуусу менен мүнөздөлөт. Меккан мезгилинин Кураны жахилиядан мураска калган бузулган идеологияны жана жалган салттарды четтетүүгө умтулган. Аллахтын жазуулары арабтарды жакшы мүнөзгө, жан дүйнөнү тазалоого түрткөн. Адамдарга бирин буйруу жана аларга
башкасын тыюу салуу менен Куран уруксаат кылгандардын жана тыюу салгандардын жалпы негиздерин түшүндүргөн. Ошонун негизинде жаңы төрөлгөн ымыркай кызды тирүүлөй көмүү жана өлтүрүү сыяктуу кылмыштарга тыюу салган. Тирүүлөй көмгөнүңөрдөн аны кайсы күнөөсү үчүн өлтүрүшкөндүгүн сураганда. Таңуу сүрөсү 8-9 аяттар. Меккан мезгилинде жаныбарларды Аллахтан тышкары кимдир бирөөгө курмандыкка чалууга тыюу салуу башталган. Көп кудайлуулукка да тыюу салынган. Куранда бутпарастардын адамдын өзүнө карата жасалуучу белгилүү бир аракеттерине тыюу салгандары уяткарылган. Ошондой эле Куранда бутпарастардын алардын кудайлары жасоого түрткү берген сыяктуу иштер шылдыңдоого алынган. Аллахтын аты менен союлгандарды гана жей берүү буйругу аракетке кирген. Ошентип шарият боюнча тамак аштан эмнелерди жегенге боло тургандыгын аныктаган негиздер киргизилген. Меккан мезгилиндеги Куранда Аллахтын ага тынчтык жана Аллахтын береке жыргалын берсин элчисинин жүрөгүндө тынчтыкты туудуруу үчүн пайгамбарлар жөнүндөгү аңгемелер көп ирет эске салынат. Бардык асмандан түшкөн жазуулар динди бекемдеп, аталган баяндоолор бутпарастар үчүн насият катарында кызмат кылган. Пайгамбарлар жөнүндөгү Курандык аңгемелер жалган кудайга сыйынуучуларды Аллахка, ал ыйык жана улуу, баш ийдирүүгө, аларды Мухаммадтын ага тынчтык жана Аллахтын береке жыргалын берсин чакырыктарына жооп берүүгө аргасыз кылууга арналган. Медина мезгили 10 жылга, Мединага көчүп келгенден тартып көз жумганга чейин созулган. Мединада жай алып туруп калгандан кийин Мухаммад пайгамбар уруулук, улуттук жарасалык таандуулуктарына карабастан бардык адамдардын бир туугандыгын жарыя кылган. Ал мединалык уруулардын ортосундагы жанжал уруштарды гана токтотпостон, ошондой эле Меккеден көчүп келишкен мусулмандар менен болгон биримдигине да жетишкен. Ушул мезгилден тартып Мединага көчүп келишкен меккандыктарды мухаджирлер жана мединалык мусулмандарды ансарлар деп атай башташкан. Андан кийин Кудайдын мыйзамдарынын үстөмдүк кылаары жарыя кылынып, мындан ары бардык мусулмандар өзүнүн жекече жана коомдук турмушунда аларды жетекчиликке алышы керек болгон. Ал эми иудейлер менен мамилелер мусулмандар жамааты менен түзүлгөн келишүүлөрүн атактуу Медина макулдашуусу негизинде жүргүзүлгөн. Бул келишүүгө ылайык алар мусулмандарга каршы чыгышпаган шарттарда өздөрүнүн бардык укуктарын сактап калышкан. Алардын диний ишенимдерине карабастан адам укугун бекемдөөнүн абдан маанилүү жагдайы болуп, уруксаат берилгендер жана тыюу салынгандар тууралуу ченемдерди бекемдөө, ушундай эле ченемдерди бозгандарга карата санкцияларды аныктоо саналат. Жамиат Таварих дил баяны болуп эсептелинген кол жазмадагы миниатюра. Берчемдин аяктоочу учуру акыркы заман чыгат. Ошентип ислам адам укугунун проблемасын көтөргөн жана бул маселе европалык оюлчулдардын акыл ойлоруна кире электе эле аны практикалык жактан чечүүнүн жолдорун көрсөткөн. Мусулмандык коом саясий жана диний эркиндиктерден жер жүзүнүн башка бөлүктөрүнө алар боло элек кезде эле пайдаланышкан. Адам укугунун исламдык конвенциясы Куранга жана Суннага таянат. 1983 жылдын 6-11 декабрында Даккада болуп өткөн Ислам конференциясы уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлигинин 14 конференциясында исламдагы адам укугунун Дакка декларациясы бекитилген. ИКУга мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлигинин 19 конференциясында 1993 жылдын 31 июлю 5 августу Каир бул документ өркүндөтүлгөн. Преамбуладан жана 25 беренеден турган исламдагы адам укугу боюнча Каир декларациясы бекитилген. Анда атап айтканда, исламда адам укугунун сактоо баш ийүү актысына, бузуу өзүнчө алганда ар бир адамдын жийиркеничтүү күнөөсүнө айланары белгиленген. Исламдагы жекече эркиндиктер. Ар бир адам өзүнүн аракеттерине өз алтынча кожоюндук кылууга укуктуу жана эч ким эгерде ал тийиштүү мамиле жасоого, татырлык кылмыш жасабаган болсо, башканын жашоосуна, ар намысына жана мүлкүнө кол салууга укуксуз. Куранда Аллах адамга акыл эс берип,
аны жердеги башкаруучусу кылып жана көптөгөн башка жандуулардан жогору койгону маалымдалат. Адамдык кадыр баркты таануу, бирөө да калбастан бардык адамдар адам болуп саналгандыгы үчүн да урматтоого жана гумандуу мамиле жасоого татыктуу дегенди билдирет. Адамдарды жүк көрүү исламда текебердик жана түркөөлүк мезгилинин калдыгы катары бааланат. Ислам адамды тирүү кезинде, ошондой эле өлгөндөн кийин да урматтоого чакырат. Ошондуктан мусулмандар маркумдун денесин жерге берүүнү кылдаттык менен даярдайт. Шарият маркумдун денесине орой мамиле жасоого жана мыйзамда каралгандан башка учурларда аны ачууга тыюу салат. Куранда адамдын жекече жашоо укугуна өзгөчө көңүл бурулган. Өз үйүңөрдөн башка үйлөргө уруксаат сурамайынча жана үй ээлерине салам бермейинче кирбегиле. 24-сүрө 27-аят. Ислам адамдардын жекече жашоосуна киришүүгө, аларды аңдууга, алардын сырларын жана кемчиликтерин ачыкка чыгарууга тыюу салат. Өзгөлөрдүн айыптары артынан тыңчылык кылып жүрбөгүлө жана айрымдар айрымыңарды ушактабасын. 49-сүрө 12-аят. Эмгекке жана менчикке жана мураска укук. Ислам ар бир адамга адилеттүү кирешенин булагы катарында эмгекке укукту бекемдеген. Эмгек курчап турган дүйнө менен болгон өз ара аракеттешүүнүн татыктуу формасы. Жер үстүндө жыргалчылыкты жана Аллахтын ыраазычылыгын алуунун ыкмасы. Жакшы иш кылуучулардын ажыр сооптору кандай гана жакшы. 3-сүрө 136-аят. Эмгек улуу изгилик жана исламдагы жихадтын формаларынын бири. Хадисте айтылгандай, бир жолу Мухаммад пайгамбардын жанынан чачтар өксөп саксайган адам шашылып өтүп калат жана аны көргөн бирге иштешкен максатташтары эгерде ал Аллахтын жолунда ошентип эмгек кылса гана дешет. Ошондо пайгамбар айтат: ким балдарды багуу үчүн эмгек кылса, ал Аллахтын жолунда. Мусулмандар сөз жана ой жүгүртүү эркиндигин жогору баалашат, анткени пайгамбарга жана анын тилектештерине алар өз ишенимдерин ачык айтуу укугуна жетишкенге чейин көп сандаган сыноолор аркылуу өтүүгө туура келген. Мусулмандардын бийлиги дээрлик бүт Аравия жарым аралына таралгандан кийин да пайгамбар сөз эркиндигин ал коркунуч алдында калган ар кандай учурларда коргоону уланта берген. Ал мусулмандардын ортосунда араздашуу отун жагууга жана алардын биримдигин бузууга аракет кылышкан эки жүздүүлөрдүн кордогон сөздөрүнө да чыдамдуулук менен мамиле жасаган. Тарых адамдардын атүгүл ал бийликти сындоону камтып турса да өз ойлорун билдирүүгө болгон укуктарын ислам кантип кепилдээрин көптөгөн мисалдарын билет. Анын үстүнө шарият дин туткандарга башкаруучуларды туура жолго салууга жана аларга пайдалуу кеңештерди берүүгө буйрат. Пайгамбар айткан: мусулмандардын жүрөгү Аллах үчүн чын дилинен такыбаалык иштерди жасап, мусулман имамдардын туура жолго салып жатканда жана мусулмандар менен бирге болуп турганда эч качан ачуу жаалга толбойт. Ырасында силердин жалпың жалбарууңар силер менен бирге болгондорду гана тегеректеп курчап жүрөт. Суроолор: кайсы тарыхый окуялар, кайсы тарыхый адамдардын жүрүм турумдары силерди таң калтырды? Эмне үчүн? Кайсыл чечимдерди кабыл алуу силерге жеңил турду? Кайсылары татаал болду? Эмне үчүн? Жарандыкка саякат мамилелик тиркемесинин биринчи сабагын көрүүнү сунуш кылат. Карагылачы, бул жерде канчалаган укуктар көрсөтүлгөн? Бул укуктарга кимдер жана кантип ээ болушат? Бул укуктарды ким берет? Адам укуктарына төрөлгөндөн баштап ээ боло алат. Аларды эч кимге бербейт. Укуктарга жер жүзүндөгү адам баласынын баары эгедир. Анткени баарыбыз адамбыз. Ошондуктан укуктар жалпы адам укуктары деп аталат. Менин эжем чет өлкөдө эмгектенет жана ал жерде алардын эч кандай укуктары жок экендигин айтып жүрөт. Демек, биз жаран болгон өлкөдөн гана укуктарга ээ экенбиз да? Жок, бул андай эмес. Биздин укуктарыбыз бизден ажырагыс. Алар дайыма жана бардык жерде биз менен.
Кергиле, адамдын негизги укуктары менен жакындан таанышалы. Балдар, чындык жана жалган кай жерде? Жардам берип койгулачы. Адам укуктарынын жалпы декларациясына ылайык ар бир адам 55 жогору укуктарга ээ жана аларды эч ким тартып ала албайт. Жалган. Устаз, эркиндикке болгон укук жана жеке кол тийбестик дегендин маанисин түшүнө албай жатам. Мүмкүн сенин денеңди кармаганга эч кимдин укугу жок дегендик. Бир аз башкача, бирок денеге тийбестик да бул укуктун бир бөлүгү болушу мүмкүн. Бирок бул жердеги негизги нерсе эч ким сени камакка алууга, тинтүүгө, соттун чечими жок камакка алууга укугу жок дегендик. Азамат, туура айтып жатасың. Менин оюмча, кээ бир укуктардын бизге кереги жок. Мен кааласам, бул укуктарсыз эле үйлөнө алам. Эмне үчүн мамлекеттик жана эл аралык органдар үйлөнүүгө укук беришет? Бул табигый көрүнүш эмеспи? Жана ар бир эл, өлкөлөр үчүн нормалдуу көрүнүш го. Бирок бизде кыздарды ала качуу учурлары кездешүүдө го. Эсиңерде болсо, 1 жыл мурун Бурулайды анын эркине каршы эле ала качып кетишкен. Туура, Азамат. Бул укуктарга негизги болуп турмуш куруп жаткан эки тараптын тең макулдугу керектигин саналат. Балдар, силер билесиңерби? Эгерде кимдир бирөө силердин укугуңарды бузуп жатса эмне кылуу керек? Балдар, чындык жана жалган кай жерде? Жардам берип койгулачы. Башка өлкөдө жүргөн кыргызстандыктын укугу бузулса, ал кайсы жакка кайрыла алат? Жүргөн өлкөдөгү сотко кайрылуу. Мен адамдын укугун коргоо боюнча бир окуяны окугам. Адамдын укугу бузулган кезде өз өлкөсүндө же башка өлкөдө болобу укук коргоо же сот органдарына, ошондой эле өлкөнүн акыйкатчы институтуна кайрылуусу керек. Эгерде адам башка өлкөдө жашаса, өз өлкөсүнүн өкүлчүлүктөрүнө, консулдук же элчиликтерге кайрылуусу керек. Алар укуктарын коргоого жардам беришет. Эгерде мамлекеттик деңгээлде эч ким бир жардам бере албаса, ал эл аралык коргоо механизмдерине кайрылса болот. Өзүнүн укуктарынын бузулуусу тууралуу эл аралык сотторго, адам укугу боюнча Европалык сотуна жана буунун адам укуктары комитетине кайрыла алат. Адам укугу тууралуу көп билет экенсиң. Мен эми укугум жок деп коркпойм. Өз укуктарымды билүү керек жана керек болсо жардам сурап кайрылуу керек. Адам укуктары ар бир адамдын анын улутуна, дене түсүнө, жашаган жерине, жынысына, этникалык таандуулугуна, динине, тилине жана башка ар түрдүүлүгүнө карабастан ажырагыс укуктары, кандайдыр бир дискриминациясыз бардык адамдар бирдей деңгээлде адам укуктарына ээ. Адам укуктары ажырагыс, ислам илимдерине ылайык ар бир мусулман адам укуктары үчүн күрөшүүсү керек. Анткени Куранга ылайык адам укуктарынын принциптери мусулмандын күнүмдүк жашоосунун негизинде болуусу керек. Анткени Куран биздин коомдун аярлуу катмарынын талаптарына жооп берүүнү үйрөтөт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам: силер өзүңөргө каалаганды башкаларга да каалабасаңар, диниңер толук болбойт. Ислам адамдарды бири-бирине болгон сый-урмат бар коомчулук түзүүгө шыктандырат. Мына биз бүгүн силер менен адам укугунун ар түрдүү кырдаалдардын жагдайларын, башкы принциптерин, негиздерин талкууладык. Эми ушул сабагыбызды баштан аяк жыйынтыктап айта турган болсок, эң маанилүү идеялар булар. Биринчиси, адамзат укуктарга узакка созулган күрөштөрдүн натыйжасында ээ болду. Алардын тарыхы ар түрдүү цивилизациялар менен маданияттардын көз карашы боюнча ар башкача болушу мүмкүн. Адам укугу бирдиктүү комплекстин негизинде эмес, ар түрдүү мезгилдерде жеңип алынган. Ар түрдүү өлкөлөрдө жана коомдордо укуктардын ар кыл топтору пайда болгон. Дин адам укугунун концепциясына жана адамдык укуктарды коргоонун кепилдиктерине өзүнүн салымын кошуп келет. Акырында айта турган болсок, адам укуктарынын концепциясынын негизги эң маанилүү принциптери үчөө. Алар: биринчиси универсалдуулук, экинчиси табигыйлык, үчүнчүсү ажырагыстык болуп саналат. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.